Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ең ұлы тағдырыбызға ушундай улуу күндөрдү жазган, берекелүү Рамазанга жеткирген Алла Таалага чексиз шүгүрлөрүбүз болсун, алкыш мактоолорубуз болсун, жана ошондой эле сүйүктүү пайгамбарыбызга салам жана салаваттарыбыз болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, сиздер менен биздин бүгүнкү күндө пикирлеше турган, сиздерге бизге бөлүнгөн тема катары сүйлөшмөкчүбүз. Бул тасаввуф туурасында. Халк арасында тасаввуф деген аталыш көп жайылган, акыркы учурда көптөгөн аалым устаздарыбыз, ага инелерибиз бардыгы тасаввуф боюнча сүйлөп жаткан учуру биз ушул тасаввуф боюнча бир аз токтолуп өтүүнү туура көрдүк. Ат-тасаввуф хуа тазкиятун нафс. Тасаввуф деген эмне десе, тасаввуф бул көкүрөктү тазалоо. Көкүрөктө бир канча оорулар бар, бир канча Кудай Таала сүйбөгөн, Кудай Таала кайтарган бир жаман көрүнүштөр бар. Мына ушул нерселерден тазалоону тасаввуф же болбосо тазкиятун нафс деп айтат экенбиз. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de A'udhu billahi mineşşeytanirracim وَالَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Allah Taala ummiyinlerge, tağıra aytkanda şariat iliminin bilimi jok adamlarga Rasulan minhum, alardın arasынан bir elçini jiberdi. Al elçinin kıla turgan kızmatı yatlu aleyhim ayatihi, Kuday Taala'nın jibergen Kur'an ayatlarını, Allah Taala kандай gana jakшы nerseni buyurgan, kандай жаман nerseni tıygan bolsa, mına şu nerseni oşol ümmetke jetkiriş üçün elçini jibergen deydi. Wa yuzakkihim, anan ekinci atkara turgan işi yuzakkihim, alardı tazalaydı. Neden tazalaydı dese, köküröktөгү көрө албастыктан, köküröktөгү адам көзү менен көрбөгөн жаман иштерден тазалайт дейт. Wa yuallimuhumul kitab, жана аларга китепти, данышмандыкты үйрөтөт дейт. Тасаввуфтун түпкү нускасы бул пайгамбар алейхиссаламдан бери уланып келе аткан нерсе. Кээ-бирки кишилер, кээ-бирки адамдар айтышы мүмкүн бул сопулук, тасаввуф деген нерсе кийин гана чыккан, же болбосо бир адашкан бир агым. Пайгамбар алейхиссалам өткөндөн кийин сахабалар карманган эмес, кийинки табийиндар карманган эмес. Бул акыр заманга карата чыккан бир диний бир жамаат, бузуку жамаат деп сүрөттөп айтып келишүүдө. Жок, бул нерсе илгертеден эле пайгамбар алейхиссаламдын доорунан эле бар. Биз буну жогордагы өткөн аяттан байкасак дагы болот. Тасаввуфтун негизи туурасында аалымдарыбыз ушундай бир пайгамбар алейхиссаламга Жабраил периштенин келип ошол тегеректе отурган адамдарга ислам динини үйрөткөн бир окуясыны баяндайт. Бул хадисти Ибн Умар радиаллаху анху, Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху риваят кылып айтат. Байнама нахну жулусун айнда Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллам. Биз bir günü Peygamber aleyhisselam'dın aslında oturat elek. Peygamber aleyhisselam ошол маалда аларга ошо динди үйрөтүү боюнча сабактарды өтүп отурган учур эле. Иттала алайна рожулун шадидул бияд тияб. Конкустан эле бизге ак көйнөкчөн, аппак, эч чаң жукпаган, жана чачтары кара, сакалдары да кара болгон, анын үстүнөн сапардын өңү билинбеген, жана биздин арабызда аны эч ким тааныбаган ушундай бир киши кирип келди дейт. Uzak sapardan geldi desek, al kişi giyimleri taza, kudu ele azır ile bölmösünün juğunup taram çıkkan siyaqtu. Bizdin arabızdan çığa geldi, çınlığında uşunday kişi deyi turgan bolsak, arabızdan hiç kim tanıbayt ele deyit. Uşunday bir kişi gelip geldi deyit. Bul Cebrail perişte olacak. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber aleyhisselam'dın astına gelip tizesini tigizip, anan iki kolunu özünün sanına koyup turup, Peygamberimize cüzdönüp, Ya Muhammed akhbirini anil İslam. O Muhammed maga İslam'dan kavar beriңiz dep Peygamber aleyhisselamga sura uzatat. Oşunda Peygamber aleyhisselam Al-İslamu en teşhede en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulallah. İslam degeni bul senin Allah Taala'dan başka Kuday yok dep köölük berүүң, jana Muhammed Allah'ın elçisi dep köölük berүүң dep aytты.
Ва туқимус сала, намазды тұрғызуң, зекетті беруің, Рамазандың орозосын қармауың, жана мүмкіншілігің болғанда ажылық атқаруың деп пайғамбар алейхиссалам жооп берди. Анан жанагы тизесине коюп отурган киши пайгамбарыбызга карап, "Содакта, туура айттыңыз" деди. Пайгамбар алейхиссаламдын айткан сөзүнө тастыктаган бул кандай киши экен деп айланасына турган сахабалар таңыр качты. Андан экинчи сурасын узатты. "Ахбирини анил иман", имандан кабар бериңиз деди. Иман деген эмне деди? Пайгамбар алейхиссалам айтты: "Ан ту'мина биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи вал яумил ахири ва ту'мину бил кадари хайрихи ва шаррихи". Иман дегени бул Алла Таалага иман келтирүүң, Алла Таалага көкүрөгүң менен ишенүүң, периштелерге, Алла Таала жиберген китептерге, элчилерге, акырет күнүнүн болуштугуна жана жакшылык жана жамандык тагдырдан экендигине иман келтирүүң, мына шу иман деди. Жанагы киши туура айттыңыз деди. Үчүнчү сурасын узатып, "Ахбирини анил ихсан", ихсандан кабар бериңизчи деп пайгамбарыбызга суроо узатты. Пайгамбар алейхиссалам: "Ал ихсан", ихсан дегени "Ан та'бадаллаха кааннака тараху, фа ин лам такун тараху, фа иннаху ярака". Ихсан дегени бул сенин Алла Тааланы көрүп тургандай ибадат кылууң деди. Сен Алла Тааланы көрбөсөң дагы, ал зат сени көрүп турат деди. Демек, мына шундай коркунуч көкүрөктө турган болсо, демек сен ихсан даражасына жеттиң. Ихсан деген нерсе ушул деп үйрөттү. Андан кийин кыяматтын качан болуштугу туурасында пайгамбар алейхиссалам суроо узатып, бул хадис ошо менен жыйынтыкталат. Айтайын дегенибиз, исламдын башынан эле, пайгамбар алейхиссаламдын доорунан эле бул тасаввуф, таскиятун нафс, сопулук ошол доордон уланып келип аткан нерсе. Албетте Кудай Таала баарыбызга ислам неаматын берип, анын катарында дини эркиндик берип, баарыбыз мына ушул исламдын көп тармагын билип келатабыз. Намазды кантип окуйбуз, андан кийин акыйда маселеси келди. Мына акыркы учурларда аябай актуалдуу болуп, көп имам дамлаларыбызга, медресе окуучуларына ошол акыйда боюнча сабактар, маалыматтар берилип келет. Бирок ошонун катарында тасаввуф дагы көз артында калып аткан жери жок. Бардык адамдарда ислам туурасында кабар бар. Жогоруда айтып өткөндөй эле намазды кантип окуйбуз, орозону кантип тутабыз, канткенде орозобуз кабыл болот, канткенде орозобуз бузулуп калат деген суроолорго жооп берген илим, бул фикх илими пайгамбар алейхиссалам жогоруда айтып аткан исламга багытталат. Ошондой эле Кудай Тааланы таануу, бейиш жана тозокко ишенүү, кыскасы кайыпка тиешелүү болгон маселелерди үйрөткөн нерсе бул акыйда болот дагы, буну акыл менен калчап таап кетүү зарыл. Ал эми үчүнчү багыты бул ихсан, тасаввуф, таскиятун нафс, бунун бардыгы көкүрөктүн аткара турган иши экен. Тасаввуф дегенде аалымдар бир канча түшүндүрмөлөрдү берип өткөн. Тасаввуф деген хуа мазхабу яхрул калба мин гайрилла. Тасаввуф дегенибиз бул көкүрөктү Кудайдан башкасын тазалоо дейт. Демек, жардам келсе дагы Кудайдан, башына оорчулук келсе дагы Кудайдан, кандай гана мусибат жетпесин, бардыгы Кудайдан деп билип, ошого иман келтиргендиги, ошого чын жүрөктөн ыхлас кылгандыгы, бул ошол тасаввуф, таскиятун нафс деп аталат деп айтышат. Алла Таала башка аятта аузу биллахи минеш шайтанир раджим кама арсална фикум расулан минкум ятлу алейкум аятина ва юзакикум ва юаллимукумул китаба вал хикмата ва юаллимукум ма лам такуну та'ламун. Алла субханаху ва таала пайгамбар алейхиссаламды бизге пайгамбар кылып жөнөткөндө бир канча тапшырмаларды, бир канча буйруктарды берген. Анын катарында бизге аяттарды тилават кылып берет. Алла Тааланын түшүргөн аяттары бар, өтө оор. Адамдын түз түшүнүп алуусу кыйын нерсе. Ошол нерсени жеңилдетип, иш жүзүндө көрсөтүп, кантип аткаруу керек, кандай кылганыбызда аткарып аткан ишибиз Кудайга жагымдуу кабыл болот. Мына ушул нерселерди үйрөтүш үчүн келген. Экинчиси юзаккикум, силерди тазалаш үчүн. Эмнеден тазалайт? Бизди жогоруда айтып өткөндөй көкүрөгүбүздү ошол жаман күнөө иштерден, көрө албастыктан, ичи тардыктан, риядан, эл көрсүндөн тазалайт.
ошол максатта жиберилген дейт. Жана силерге китепти, таанышмандыкты үйрөтөт, жана силер билбеген нерселерди үйрөтөт деп Алла Таала баяндайт. Сопулук бул эң туура жол. Адам исламды билгенден кийин, акыйданы билгенден кийин сөзсүз түрдө 3-чү багыт болгон тасаввуфту, тарикатты, таскиятун нафсту кармануусу зарыл. Анткени таскиятун нафс адам исламды, акыйданы билгенден кийин тасаввуфту карманганда гана иманы толук болуп, толук мусулман болот. Бул кичинекей бир азгырыктарга азгырылбайт, же болбосо нафсысына берилип, жаман иштерге жүрүп кетпейт. Кээ бирки туугандардын арасында сопулук туура эмес жол, сопулукту кармангандар капырлар деген дагы бар. Кудайым бул нерседен сактаган болсун. Ошол сопулукту жамандап аткан адамдардын көкүрөгүндө сопулукка болгон түшүнүгү жок, сопулукка болгон бир мындай жакшы көз карашы жок болгону себебинен бул нерсени айтып жүрүшөт да. Албетте бир адамды капыр деш үчүн, же болбосо капырлык жолду кармады деш үчүн анын сөз түрү далил болуш керек. Эгер далил жок, жөн эле өзүнүн оюнан чыгарып, же болбосо өзүнүн бир нафсысынан эле жеңилип калбайын ушул нерсеге деген максатта эле айтып кое турган болсо, Кудайым сактасын. Оозунан чыккан сөз ошо аталып аткан кишиге барат дейт. Ал адам капыр болгон болсо анда калат. Эгер ал адам капыр болбой турган болсо, сөзү кайра кайтып, ошол сөздү ким сүйлөгөн болсо, ошого келип жабышып, аны капыр кылат деп айтылат. Тасаввуф өзү эмнени үйрөтөт? Тасаввуф деген эмне десе, тасаввуфчу тарикат жолун карманган адамдар ушундай деп жооп берет буга. Муну пайгамбар алейхиссаламдын 4-чү халифасы, пайгамбар алейхиссаламдын жакын тууганы, пайгамбарыбыздын күйөө баласы, Алла Таала сүйгөн илимдин ээси деп атаган Али радиаллаху анху ушундай деп айтат. Ат-тақва хия хауфу минал жалил. Тақвалык сопулуктун эң башындагы үйрөтүп аткан нерсеси бул тақвалык. Ошо тақвалыктын түшүндүрмөсү, аныктамасы, ачыктамасы ушундай дейт. Тақва бул Кудай Тааладан коркуу. Вал амалу бит танзил, жана түшүрүлгөн нерсеге амал кылуу. Бул Куран, Куранга амал кылуу, шариатка амал кылуу, пайгамбар алейхиссалам көрсөткөн жол жоболорго амал кылуу. Вал истидаду лирахил, жана кыямат күнүнө дүйнөдөн акыретке көчүүгө даярдануусу. Вал канаату бил калил, жана колундагы аз нерсеге канаат кылуу дейт. Демек, сопулукту карманган адамдар мына 4 нерсеге басым жасайт. Эң биринчи такыбалыкка. Такыбалык деп биз дайым айтып келебиз. Такыбалыктын негизи эмне десе, такыбалыктын негизи бул Кудай Тааладан коркуу. Кудай Тааладан соопторду үмүт кылуу, Кудайдын азабынан, Кудайдын каарынан коркуп жашоону бул такыба деп айтат. Андан кийинки айтып өткөн нерсебиз бул шариатка амал кылуу. Алла Таала Куранды түшүндү, ошол жол менен жүргүлө деди. Жана пайгамбар алейхиссалам ал Куранды бизге ачыктап түшүндүрүп берди. Пайгамбар алейхиссаламдын айткан сөзүн дагы жеңилдетип бизге чейинки өткөн аалымдар бул жолдорду баяндап айтып берип кетти. Демек буга амал кылыштык ошол сопулуктун башаттарынан болуп эсептелет. Вал истиадату лирахил, жана сөзсүз түрдө адам эстен чыгарбаш керек, өтөт. Акыретке иман келтиргенибиз барыбыз. Ушу акыретке эмне даярдап койдум, акыретке барганымда Кудай Таала мага кандай мамиле кылат деген нерсени көңүлгө коюп, амал аткарып баруу, бул ошол адамдын чыныгы мусулманчылыгына ишарат кылат. Жана колундагы аз нерсеге Кудай Таалам кандай гана башына кыйынчылык бербесин, кандай гана неамат бербесин, анын көп аздыгына карабастан ага канаат кылып, ага шүгүр кылгандыгы бул накта мусулманчылыктын белгиси болуп эсептелет экен. Тасаввуфта, сопулукта эки нерсе кармалат. Анын эң биринчиси устаз, шейх, же болбосо биздин тилде айтканда пир деп коет. Анын экинчи багыты бул зикир, Алла Тааланы эстеп туруу. Пир кармануу же болбосо устазга шакирт түшүү жолу менен тасаввуф жолу башталат. Тасаввуфта устаз кармаштык өтө зарыл. Анткени устаз өзүнүн кол астындагы окуучусунун, шакиртинин абалын жакшы билет. Анын кайсыл жаман иш аракеттери көп, же болбосо кайсы жаман иш аракеттерге жакын, ошол нерседен тосуш үчүн ага бир канча вазифаларды берип айтат. Мисалы, өзүнүн окуучусу тасаввуф жолуна жаңы түшкөн шакирти текебир болгон болсо,
менменсинип айрым бир нерселерге моюн сунгусу келбесе, аны ошо моюн суна турганга тарбиялап жеткирип барат. Ага бир канча вазифаларды берет. Мисалы, ажаткана тазалат иши мүмкүн, же болбосо текебеликти сындыра турган кичипейил адамдардын аткарган иштерин аткар деп аларга жолду көрсөтүшү мүмкүн. Кедейлер менен отуруп дасторкондо чай ич, бей бечаралар менен дос бол, жана башка ушуга окшогон тапшырмаларды, вазифаларды берип, андагы текеберлик деген сапатты, текеберлик деген андагы турган нерсени алып таштоого ушул менен жардам берет. Дарыгерге кайрылганыбызда дагы, дарыгер бизди баш үстүбүзгө бир карап, ооруп аткан жерибизди аныктап туруп, ошол ооруган жерди сакайткан дарыны берген сыяктуу эле, бир дагы устаз дагы өзүнүн окуучусунун ошол туура эмес же болбосо Кудайга жагымсыз бир көрүнүштөрүнү ушул сыяктуу аныктап, тактап, анын сакайтуу, дарылоо жолдоруну үйрөтөт. Устаздын жолун кармап, анын айткандарын аткарып жүргөндөрдү бизде сопу, калпа, дербиш жана башка деген аталыштар менен атайт. Бизге чейин өткөн пирлерди Орто Азиядан болсун, бизге жакын жайгашкан чөлкөмдөрдө, араб чөлкөмдөрүндө болсун, ар биринде ушундай жакшылыкка чакырып, андагы адамдагы жаман адаттарды таштаганды үйрөткөн устаз пирлер дагы өткөн. Мисалга алсак, биздин Борбор Азияда Азирети Мухаммад Бахауддин Ал-Бухари Накшбандия тарикатыны негиздеп, ал кишинин көрсөткөн жол жобосунан азыркы күнгө чейин тарикатты карманып келгендер бар. Ошонун катарында эле Яссавилик деген тарикаттагы өз күчүн жоготпостон ушул малга чейин уланып келет. Булардын эң эле өзгөчөлүгү Кудай Тааланы көп зикир кылуу, Кудай Тааланы көп эстөө, Кудай Тааланы эстөө менен Алла Тааланын берген жакшылыктарын дагы анын катарында эстен чыгарбоого айтып келишет. Ал эми Орто Азияда Накшбандия, Яссавия жана башка тарикаттар карманылса, араб чөлкөмдөрүндө Накшбандияга кошо эле Кадари, Чисти, Кубрави жана башка тарикаттар карманылып келинет. Тасаввуфка бизге чейинки аалымдар өтө жакшы көз карашта тарифтерди, түшүндүрмөлөрдү берип келген. Анын катарында Закария Ансари рахматуллахи алейхи айтат: "Ат-тасаввуф илму тарифу бихи ахвалу таскиятун нафс." Тасаввуф дегенибиз бул адамдын нафсини тазалоонун жолдоруну үйрөткөн илим деп айткан. Демек, тасаввуф дегенде биз мокочо нерсени түшүнбөстөн, балким адамдын көкүрөгүндөгү жаман нерселерди тазалоонун жолун үйрөтө турган нерсени түшүнүшүбүз керек экен. Адамдын көкүрөгүндөгү туура эмес нерселерди, жаман нерселерди тазалоонун жолун үйрөтөт жана адеп ахлакты түзөтөт. Сырткы абалды түздөйт, анын катарында ички абалды түздөйт. Мына ушул менен Алла Тааланын түбөлүктүү бактылыгына жетет деп Закария Ансари рахматуллахи алейхи ушундай деп айткан дейт. Биз эгемендик алгандан бери 30 жылдын айланасында дин эркиндиги кошо берилип, канчалаган устаз аалымдарыбыз, муфтийлерибиз, казыларыбыз чыгып, ислам боюнча маалыматтарды кенен кесир жеткирди. Андан кийинки учурларда, андан кийинки доорлордо баарыбызга ошол акыйда боюнча Кудай Тааланы кантип тааныйбыз, Кудай Тааланы кантип билебиз деген суроонун тегерегиндеги акыйдага тиешелүү маселени дагы үйрөнүп, мына акыркы учурларда ар бир адамда акыйда боюнча кенен түшүнүк болуп калды. Демек, бүгүнкү күн мына ушул учурларда биз исламдын 3-түркүгү, 3-багыты болгон тасаввуф, тарикат, таскиятун нафс, сопулук жолуну дагы үйрөнүштүгүбүз зарыл болуп турган учур. Тааратты, намазды, орозо, зекетти кандай азыр билип аткан болсок, тасаввуф илмин дагы кудду ушундай билиштик биздин мусулманчылык милдеттерибиз болуп эсептелет. Тасаввуфтагы биринчиси таквалык деп айттык. Андан кийинкиси ошол шариатка жараша амал кылуу дейт. Бирок аалымдардын көпчүлүгүнүн берген тарифинде, баяндамасында бул тасаввуф дегени бул хуснул хулк, чырайлуу кулк мүнөз.
чырайлы кулк мүнөз бар адамды биз тасаввуфты карманган, тасаввуфка жакын киши катары баяндасак болот экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан bir günü sahabi kişi gelip soradı. Ya Resulullah, manid din? Din degen emne dediler. Peygamber aleyhisselam husnul hulk dedi. Çıraylı hulk münöz. Adamlarga жақсы мүнөздө мамиле жасоң деп жооп берген. Башка bir hadisinde Peygamber aleyhisselam aytат: "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum huluqan." Adamların arasında en жақшысы, adamların arasında en imanı tolosu, en Құдай Таала сыпаттагандай болгон момун бул чырайлы кулк мүнөздү карманган адам деп жооп берген дейт. Tasavvuftun негизги максаты жүрөктү ар кандай оорулардан тазалоо, жана билген нерсесине амал кылуу, акыретке даярдануу жана Кудайга чын дилден берилүүгө айтылат дейт. Адам үч нерседен биригип турат экен. Биринчиси дене, андан кийин нафс, анан рух. Дененин ибадаттарыны бул биздин шариятыбыз, ошол фих илими көрсөтүп кеткен. Кантип намаз окуйбуз, кайсы нерсе биздин денебизге пайда, кайсы дене биздин денебизге зыян. Жана ошондой эле дене менен кантип Кудайга сыйына алабыз, бул жол-жолдорду көрсөткөн, бул ошол биздеги айтып өткөн фих илими. Демек, дененин тарбиясы бул фих илиминде экен. Ал эми рухтуку, акылдыкы бул акыйда илимдери. Ал эми нафстын тарбиясы жогоруда айтып өткөн тасаввуф, таскиятун нафс экен. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде денеге же болбосо рухка кайрылган эмес. Алла Таала эң көп кайрылган адамдын нафсына хитап кылып, Алла Таала адамдын нафсына көп кайрылган. Мисалы, Кур'ан-ы Каримде карай турган болсок, Аузу биллахи минеш шайтанир рajim ва нафси ва ма савваха фа алхамаха фужураха ва тaqwaha. Нафса касам. Ва ма савваха жананы тегиз кылып турганга касам. Фа алхамаха фужураха ва taqwaha. Жана Алла Таала ал нафска жакшылык жолду дагы, таквалык жолду дагы жана туура эмес жолго дагы илхам берген. Демек, Алла Таала бизге эки жолду көрсөтүп койду, аны тандаштык биздин өзүнүн эркибизде экен. Кода афлаха ман заккаха. Бирок ошондой адамдардын ичинен дагы Алла Таала куткарып койгондору бар. Же болбосо өзүнү куткарып калгандар бар. Булар өзүнүн нафсыны тазалагандар дейт. Ман заккаха, ким өзүнүн нафсыны баягы жогоруда айтып өткөндө жаман иштерден, жаман күмөндөрдөн көрө албастыктан тазалай турган болсо, мына шу адам кутулду, тагыраак айтканда тозоктон кутулду деп айтат экен. Демек, урматтуу жамаат, биз тасаввуфту карманабыз дей турган болсок, же болбосо тасаввуф эмне дей турган болсок, Кудай Таала бизди көрүп турганда ибадат кылыштыбыз. Же болбосо биз Кудай Тааланы кандай көрүп турган болсок, ушундай ибадат кылуубуз зарыл экен. Албетте, бир адамдын астында ага жакшы көрүнүш үчүн, ага жагыныш үчүн амалдарыбызды, иш аракетибизди ушундай кооз сонун аткарабыз. Бул анын ыраазылыгы үчүн болуп атат. Бирок Кудайдын ыраазылыгы үчүн, Кудай көрүп турат дегендей амал кыла турган болсок, бул бардык жерде болот. Тасаввуфтун, тарикаттын өзгөчөлүгү мына ушунда турат. Бизге чейинки өткөн ислам тарыхындагы аалымдар, Пайгамбар алейхиссаламдын жолун жолдогондор, ислам динин жайылткандар дагы тасаввуфтан тышкары болгон эмес, ар бири тасаввуфты карманган адамдар болгон. Анын катарында биздин мазхаб башчыбыз Имам Азам Абу Ханифа рахмат алейх дагы тасаввуфты карманган. Хасан эль-Басри, данышман, баарыбызга жол көрсөтүп, олиялардын олиясы аталган Хасан эль-Басри дагы тасаввуфты карманган. Абу Хаммад Газзали дагы, биз бунун китептерине кыргызча которулган жана котормо китептери көп. Имам Газзали дагы тарикатты карманганын билебиз. Куддусту фатык кылган Салахиддин Аюби дагы өз кезинде тасаввуфты карманган киши болгон. Султан Махмуд Фатих, Джалалиддин Руми, Ибрахим Адхам, Ахмад Яссави, Хажы Ахрар Вали, Мухаммад Рустамжан уулу Ал-Хиндистани, Шейх Хикматулла Каратегини исламда көрүнүктүү из калтырып, исламда китептерди жазып, өзүнүн багытын, өзүнүн жолуну так көрсөтүп кеткен аалымдардын бардыгы тасаввуфту, тарикатты карманган кишилер болгон. Ал эми өзүбүздүн ата бабаларыбыздын арасында дагы тарикатты, тасаввуфка бекем болгон кармангандар болгон. Анын катарында эле имам Чархи деген болгон. Бул ошо Манас атанын пири болгон. Тоголок молдо, жеңи жок, имам Сарахси, Жусуп Баласагын, Сираджин Алоши, анын катарында Курманжан энебиз дагы тасаввуфты, тарикатты бекем карманган, дайыма оозу Алла Тааланы зикир кылууда,
алек болгон инсандар болгон. Тасауф дегенибиз бул Кудай Таалага жакпаган, адамдарга жакпаган, шарият жактырбаган жаман кулк мүнөздөн арылууга айтат экен. Демек, адам качан гана жаман кулк мүнөздөрдү таштаган болсо, бул адам ушу чыныгы мусулмандыкка, чыныгы тасаввуфка өткөн болот экен. Кайсы бир адамдын адеп ахлагынын туура экендигин, адеп ахлагынын кооз экендигин көрө турган болсоңуз, ал адамда тасаввуфтук, өзүнүн нафсыны тазалап аткан, өзүнүн Кудай Таалага жакындап аткан киши катары эсептесек туура болчудай экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куттуу бир хадисинде ала инна фил жасади музгатан иза салуха салуха жасаду куллу. Адамдын денесинде бир муштум, бир тиштем эт бар. Бул муштум эт качан оңола турган болсо, анын бүтүндөй денеси оңолот, түзөлөт деп айткан. Билип койгула, бул ошол жүрөк деп айткан. Демек, нафс деп атабыз, тасаввуф деп атабыз. Мына ошол тасаввуф нафсты тазалай турган илим, жүрөктү тазалай турган илим. Качан гана жүрөгүбүз таза боло турган болсо, бүтүндөй амалыбыз, бүтүндөй жүрүм турумубуз оңолот экен. Алла Таала биздин сырткы келбетибизге, дене мүчөбүзгө карабайт. Алла Таала биздин жасап аткан амалыбызга жана көкүрөгүбүзгө карайт экен. Демек, көкүрөктү тазалоо, Алла Таала назар сала турган, Алла Таала ага карап баа бере турган нафсты, көкүрөктү тазалоо, бул ар бирибиздин мусулманчылык милдетибиз экен. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде «Яума ла янфау малу ва ла банун илля ман аталлаха би қалбин салим». Кыямат күнү болгондо, кыямат кайым болгондо, эч бир бала бакыра, мал дүйнө жардам бербейт. Кимге кандай жардам керек болгон болсо, Алла Таала ага салим кылып берсе, салим бир жүрөк берген болсо, жакшы бир кулк мүнөз берген болсо, Алла Тааланын разы боло тургандай бир амалды аткарып бара турган болсо, мына шу адамдарга гана ошо амалдары пайда берет деп айтат. Имам Газали рахмату алейхи айткан экен, тасаввуф илимин үйрөнүү ар бир адамга фарзы айын деп айткан экен. Бизге тааратты, намазды үйрөнүү кандай зарыл болгон болсо, демек тасаввуф илимин дагы үйрөнүштүк ар бирибизге зарыл экен. Албетте бул тасаввуф, таскиятун нафс, сопушулук туурасында айта турган болсок сөз көп, биздин эфирибиз, убактыбыз чектелүү болгондугуна байланыштуу ушунча маалыматты гана чектелип турганга туура келет. Жараткан Алла Таала баарыбызды сопулукту карманууну жана ага туура көз карашта болууну насип кылсын. Ар бирибиздин адеп ахлагыбызды түздөсүн. Жараткан Алла Таалам кармаган орозолорубузду, окуп аткан таравих намаздарыбызды, кылып аткан кайрымдуулуктарыбызды даргөйүндө кабыл кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.